Бортко коюлган акчалар. Чоң утуштар. Тез арада төлөмдөр. Ишенимдүү букмекер. Журналист, саясатчы, продюсер Ксения Собчак Instagram баракчасындагы сүрөтүнүн алдына коронавирус оорусун тамаша кылып комментарий жазып чыкты. Мишустин досу менен сен чек араны бекер жаптың. Менде кичине кезимден бери коронавирус бар, эчтеке болгон жок, жашап жатам го, дейт Собчак. Собчактын тамашасы жазуучулардын ортосунда эки ачык пикир жаратты. Бири вирустан көптөгөн адамдар көз жумуп, ооруп, көптөгөн мамлекеттерге тарап жатса деп, тамаша туура эмес убакка жазылганын айтышкан. Аябай күлкүлүү, айрыкча Түмөндө жашасаң деген сыяктуу тамашаны колдобогон пикирлер жаралган. Ошондой эле Собчактын оюн колдогондор да болду. Маалымат булагы Nazar News KG. Россияда коронавируска чалдыккан 2 адам катталды. Алар Кытай жарандары. Бул тууралуу Россиянын вице-премьер-министри Татьяна Галикова билдирди. Маалыматка ылайык, вируска чалдыккан аялдын бирөөсү Забайкальеде, экинчиси Түмөндө катталган. Экөө тең карантинге алынган. Эскерте кетсек, 30 январда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун жайылышына байланыштуу глобалдык өзгөчө кырдаал жарыяланган. Учурда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө жуктуруп алгандардын саны 100дөн ашты. Кытайдын өзүндө 1-февралга карата 259 адам каза болсо, дагы 11.822 киши илдетти жуктурганы маалымдалды.